Бактыбек Султанканов Баткен облустук сотунда судья болуп 2 жылдан бери иштеп келет. Ал буга чейин Жалал Абад жана Нарын облусунда эмгектенип жүрүп, ротациянын негизинде Баткенге келген. Каарманыбыз иш күнүн эртең менен саат 8:30 баштайт. Кесибин сүйгөн судья соттун жумушу сыймыктуу жана жоопкерчиликтүү деп белгилейт. Ал буга чейин Ички иштер министрлигинде тергөөчү катары эмгектенген. Сот болгонго чейин мен Ички иштер министрлигине караштуу тергөө башкармалыгында көп жыл тергөөчү болуп иштегем. Тергөөчү болуп иштеп жүрүп, көптөгөн агай эжейлерден тарбия алдым. Анан ошо тергөөчү кезимде сот болсом келечекте мен ушу өзүм тергеп аткан иштердин аягына чыксам, ушулар кандай жаза алат, ушу жабыр тарткан адамдарга кандай жардам бере алам деген ой максаттар жашап келген. Анан буйруп 2016 жылы президенттин жарлыгы менен Жалал Абад областык сотуна судья болуп дайындалгам. Сот тууралуу айта кете турган болсом, сот ардактуу кесип. Мен ойлойм, баардык эле мүмкүнчүлүктөр сот болуу мүмкүнчүлүгү боло бербесе керек. Мен ошонун менен сыймыктанам. Бирок ошол эле учурда сот бул аябай жоопкерчиликтүү кызмат деп эсептейм. Учурдан пайдаланып, ошо сот тутумунун 100 жылдыгына белгилегени турабыз азыр. Биздин ушу ардагерлерибизди, жетекчилерибизди, кесиптештеримди жана аппарат кызматкерлерин деги эле сот болом деп максат коюп жүргөндөрдүн баардыгыбыздын майрамыбыз деп эсептейм. Баардыгын ушу сот тутумунун 100 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баардыгына жакшы жетишкендиктерди, ийгиликтерди каалайм. Туруңуздар. Баткен облустук сотту калктын ишенимин арттыруу, соттун иштерин акыйкат кароо максатында иш алып барып келет. Сот тутумуна быйыл 100 жыл болду. Маарекенин алдында сот тутумунда бир топ өзгөрүүлөр орун алган. Акыркы жылдары жүргүзүлүп жаткан реформалар ийгиликтүү ишке ашып, өз натыйжасын берүүдө дейт каарманыбыз. Азыркы мезгилде салыштырмалуу сот реформасынын алкагында бир топ алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Бир экөөсүнө токтоло кетсем, мурун мисалы үчүн иштерди төрага бөлчү, райондун, областтын төрагалары келип түшкөн иштерди бөлүштүрүүдө төраганын функциясына кирчү да. Азыр ошол иштердин баарын могу санаа ириптештирүү реформасынын алкагында компьютер берилет. Компьютер төрагалык кылуучуну, баяндоочу судьяны жана үчүнчү судьяны билет. Үчөөнү айтып аткан себебим, биз экинчи инстанциянын судьясы болуп эмгектенем. Экинчи инстанцияда биз коллегиально карайбыз, 3 судья карайбыз. Мындан тышкары азыркы мезгилде ошо жанагы айтып эле өткөн санаа ириптештирүүнүн алкагында бир топ дагы алдыга жылуу иштери жүрүп жатат. Азыркы эгер байкасаңыздар, сот залында отурабыз азыр. Биздин жүргүзүп аткан сот процесстерибиздер аудио, видео фиксация болуп немеге тартылат, видеого тартылат, аудиого тартылат. Бул деген ошол эле биздин ишке катышкан процесстин катышуучуларын тарбиялаганга чакырат экен. Өз убагында келген, жанагы кээ бир учурларда болгон да, арызданышкан, айтпаган сөздөрдү кошуп, мынтип айттым эле, тигинтип эле, же болбосо судья мындай кылып койду эле деген учурларды ошол аудио, видео фиксацияда көрүнүп турат да. Ошо сот реформасынын алкагында 30 апрель 2022 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин указына ылайык 312 судья өлкө боюнча ротация болгон. Ротациянын максаты өз жеринде иштебесин, же болбосо бир эле судья бир жерде 5-6 жылдан бери иштеп атат, ошолор жер которсун, жанагы коррупционный же болбосо конфликт интересов болбосун деген максатта жүргүзүлгөн. Бул деген бир чети иштин сапатына, мисалы үчүн тияктан алган тажрыйбаны бул жерге колдонуп, болбосо бул жерден алган тажрыйбаны башка жерлерде колдонуп иш жүргүзсө болот экен.
Баткен облустук сотунун 8 судьялык штаттык бирдигинде учурда 5 судья эмгектенет. Сот адилеттүү, жоопкерчиликтүү болгондон сырткары Шамдагай жана дени сак болуусу абзел. Сот тутумунун 100 жылдыгына арналып өткөрүлгөн таймаштарда Баткен облустук соту өзүнүн спортто мыктылыгын көрсөтүп, 1-орунду ээлеген. Биз ошол судьялар жана аппарат кызматкерлери өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруудан тышкары дагы спорттук иш-чарада активдүү катышып келебиз. Мисалы, жакынкы арада Нарын жергесинде өткөн республикалык сот тутумунун 100 жылдыгына арналган жана Кыргыз Республикасынын жогорку сот төрагасынын көбөгүнө арналган кичи футбол боюнча иш-чарада биздин Баткен облусунун сот тутумун түзүлгөн кызматкерлер арасындагы курам командасы 1-орунду багындырып келди. Жогорку сот төрагасынын көбөгүн Баткен областына алып келди. Бул биздин жакшы жетишкендигибизди айтып кете алам. Кылмыш иштер жана Белгилей кетсек, сот тутуму белгилүү бир мамлекеттин бардык сотторунун жыйындысы. Кыргыз Республикасында ал Кыргыз Республикасынын конституциясы менен мыйзамдары аркылуу белгиленет жана Кыргыз Республикасынын конституциялык сотунун жогорку сотунан жана жергиликтүү сотторунан турат. Айбегим Набиева, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.